Урматтуу төрага, Чыңгыз Айдарбековду бардыгыбыз билебиз. Барыбыз аябай жакшы билебиз, отурган 90 депутатчы. Жакшы үй-бүлөдөн талим тарбия алган, жакшы жетекчи, жакшы инсан. Эми азыр мына добушка келгенде эмнеге жаап жашырыбыз керек? Жигиттер жигитче мамиле кылып өздөрүнүн позициясын көрсөтсүн. Качанкы жаап жашырып бекинип жүрөбүз. Депутат болуп келдиң, элдин алдына чыгып сүйлөдүң, кыйынсыңар. Анан бул жерге келгенде бекинип, добуш берип. Ошон үчүн мен каршымын, ачык эле берели, ким кандай берет көрөлү бардыгыбызчы. Рахмат. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Сиздер тура эмес түшүнүп калдыңыздар окшойт. Ачык болсо ачык берели. Анда кимди колдоп атканын көрсөтөлү. Мен мисалы Алладан башкадан эч кимден коркпойм. Мен өзүмдү оюмду айтып атам. Чыңгыз Айдарбекович дипломат, тышкы иштер министри болуп иштеген, бул кадр мамлекетке керек эле деп. Азыр ачык бергенде көпчүлүгү ушул биздин ойдо тургандар да колдобой койбойбу деген ойду айтып атам да. Кандай болсо деле варианттар бар экен. Мен Сүйнөмүз Абдуллаевич оюмдан да аркага кайтарып алдым. Ачык эле берейли анда. Мен оюмду аркага кайтарып алдым. Ачык экранда берейли. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Алтынчы микрофон. Элмурза Ракиевич, алтынчы микрофон. Рахмат. Бұл демилгечилердин ушу 5 фракциядан биздин дагы топ бар. Урматтуу Адагам Кизенбаев, урматтуу депутаттар, Чыңгыз Айдарбековичке шек келтирген, жүрүм турумуна, кийимине шек келтирген адам жок, депутат жок. Мен мисалы сыйлайм. Мен айтат элем, силерден дагы көбүрөөк Чыңгыз Айдарбекович азыр Кыргызстандагы сабаттуу, билимдүү иштеп бараткан жаш жигиттердин бири. Бирок азыркы көтөрүлгөн маселе бул чек ара жөнүндө маселе эмес. Азыркы көтөрүлүп жаткан маселе кемпироват жөнүндө эмес. Азыркы көтөрүлүп аткан маселе жыйынды ачып, жыйынды өткөрүп, анын акырына келип жоопкерчиликтен качып, жыйындын чечимине кол койбогондугу үчүн. Шуну түшүнүп алгылачы, жолдош депутаттар, туугандар, бир туугандар. Анан мен деле отуруп алып бир нерсеге жөн эле кол коюп коет деген кишилерден эмесмин. Ошондуктан айырмалагыла, бул чек ара бул жерге тиешеси жок. Ар бир комитеттин төрагасы жыйындардын чечимине кол койбосо, демек бул жоопкерчиликтен качкандык. Мен жеке Чыңгыз Айдарбекович менен сүйлөшкөндө дагы өзүнө дагы айтканмын. Бунуңуз туура эмес. Ал жерде 10 депутат болсо, 3-өсү каршы биреби, 5-өсү каршы биреби, сиз ошону нотариус катары эле кол койгонго милдеттүүсүз деп түшүндүргөнмүн. Чоң рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Эми ачык болобу, жабык болбойбу билбейм, бирок мен ачык эле айтып коеюн. Биздин фракциянын жарымы каршы болот, жарымы макул болот. Ачык билип алгыла. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган маселени добушка коелубу? Мына айтылды, негизин мына Элмурза Ракиевич так айтып берди. Эмне себептен экенин. Жетиштүү го дейм ушул. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, Чыңгыз Айдарбековду ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча АК-пресске чыкты, 5 фракция колдоп атат деп. Анын ичинде элдик турат. Элдик колдогон жок. Сиздин алдыңызда кагаз жок же барбы? Мен ойлойм, биздин фракцияда чечим андай чыккан жок. Рахмат. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Кызматтан төраганы чакырып алуу, анын орун басарын чакырып алуу биздин регламенттин 28 статьясында көрсөтүлгөн. Кандай жол менен чакырылып алынат? Кайсы учурда чакырылып алынат? Анын процедурасы жазылган. Добушка кое коелу деген нерсени бул өзү андай туура эмес. Ал токтом менен чакырылып алынат. Токтомдун долбоору даярдалат. Ал таратылат. Ал тийиштүү комитеттин тыянагы менен токтомдун долбоору чыгып келиш керек парламентке. Ушундай да урматтуу туугандар, эрежеси ушундай. Бул каалоо менен эле кетип калбайт.
Ошол төраганын, анын орун басарын, убактылуу комиссиянын төрагасы дагы ушундай процедура менен дайындалат, ушундай процедура менен кызматтан кетет. Анан ушундай сунуш келип түштү, добушка кое коелу дегенде бул туура эмес болуп калат. Бардык нерсени мыйзамдуу алып барганга көнүшүбүз керек. Экинчи маселе. Туура жыйында алып барды. Мен ушул жерде бир эмес 2 жолу сурадым. Бул парламенттик угубу, бул комитеттин жыйыныбы деп. Биринчисинде бир жооп берди, парламенттик угу. Парламенттик угу болсо 10 күн башта илиниш керек материал. Комитеттин жыйыны, комитеттин бүгүн биз токтом кабыл албайбыз, чечим кабыл албайбыз деп жарыялады Чыңгыз мырза. Бул стенограммада бар. Кол койбой койгонго укугу бар. Себеп комитеттин жыйыны болсо ал мыйзамды өтүш керек. А мыйзам болгондо 3 күн башта материалдар таратылып берилиши керек. Комитеттин мүчөлөрү ошол менен тааныш керек, окуш керек, көрүш керек. Бул дагы конституциялык норма. Бул биздин каалоо тилек эмес. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Жалган маалымат, жалган күбөлүк берүүдөн этияттаналы, сактаналы. Татыктуу кишини татыксыз деп, күнөөсүз кишини күнөөлүү деп чечим чыгарып коюш бул шариатта өтө чоң күнөө. Шашпагыла. Эгер кызматтан алабыз десеңер, алып үлгүрөбүз. Бирок эрежеси менен кеткенди. Төртүнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Иманнуру Кадырбеков. Ушундай бир пикир болуп атат. Эгерде комитет чечим кабыл алса, төрага катары сөзсүз кол коюш керек деп. Кыргызда бир сөз бар, атка түштүң, отко түштүң деп коет. Бир бийлик эткенден кийин экинчи бийлик келип, документтерди көтөрүп, койгон колу менен жоопкерчиликке тарткан фактылар толтуруп болуп атпайбы? Мына тарых музейин оңдой коем дегендер кол коюп эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Кум төр боюнча кол койгондор эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Ошондой кепилдик барбы? Кийинкилер мыйзамды билеби? Регламентти сыйлайбы? Бул биринчи. Экинчиден, өзүнүн жүйөсүн айтып атат, ал күнү мен документтерди кабыл алган жокмун, регламент боюнча кеткен жок, процедура сакталган жок, ошон үчүн кол койбойм деп. Макул. Кимдир бирөө мага түшүндүрүп бере алабы? Ушундай учурда, мисалы, кээ бирлери каршы добуш берди, кээ бирлери макул добуш берди. Протокол түзүп, жөн гана протокол, ар кими кандай добуш берген, ошонун колуна тушуна кол коюп тургандан кийин документ тариздесе болобу? Ушуну ким мага түшүндүрүп бере алат? Негизи, эгерде Айдарбековду экономика багытына, социалдык багыттарга дайындайбыз, мен каршы болмокмун, бирок эл аралык саясатты бул кишичелик жакшы билгендер арабызда аз эле. Кадровый дипломат. Ошон үчүн терең ойлонолу. Бизди эл журт карап турат. Мыйзамды өзүңөр биринчи сыйлагыла деп качан болсо мен комментарийлерге жазат. Ошондой бир акыбалда калбайлы. Анткени билесиздер, бирөөгө бирөө кант ичпе, таттуу ичпе деп айтыш үчүн өзү 40 күн таттуу ичкен эмес экен, андан кийин сөз өтүндү болгон экен. Жакшылап карайлы, шашпайлы. Чоң рахмат. Рахмат, 5-нчи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, мына жаңы шайланып келгенибизде бизге ушул эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти Альянс фракциясына бергенсиңер. Депутаттарга рахмат. Ошол убакта мени дагы 2 айга колдоп бердиңер. Андан кийин Чыңгыз Айдарбековду колдоп бердиңер. Фракцияны уят кылбай, татыктуу эл тарапта болуп, мындай сабаттуу чечимдерди кабыл алып, жакшы иштеп берди. Ал үчүн Чыңгыз Азаматовичке биз терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүзгө мына 110 000 добуш менен келгенбиз. Элибиздин алдында уят болбой, жоопкерчилик менен мамиле кылып жатабыз. Президенттик башкарууга өтүп атканда мен каршы чыккам. Парламентаризм бул керек деп. Көпчүлүгү популизм менен депутаттардын санын кескин азайтыш керек деп чыккан. Ошондо дагы мен каршы чыккам. 120 эмес, 150 депутат болуш керек болсо деп. Анткени бүгүн бирөө сүйлөбөй калса, бирөө чыгат. Асандын оозун жапса, Үсөн чыгат. Батмандын оозун жапса, Зуура чыгат. Мына ушинтип парламенттин табияты ушундай. Ушинтип жаңы мындай каармандар жарала берет. Ошондуктан мен бүгүнкү кырдаал көрүп атабыз мына. Блогерлер, айрым саясий жарандык активисттер камалып атат. Мен жоопкерчилик менен айтып коеюн ушул жерден. Биз диктатурага баратабыз, Түркмөнстан болуп баратабыз деген сындар көп болуп атат. Биз Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойбуз, диктатурага, өзүн билемдик, жеке басар бийликке эч качан биз жол бербейбиз. Мына мен жоопкерчилик менен айтылам. Ошондуктан эгерде азыр Альянс фракциясынан Чыңгыз Айдарбековду ишеним көрсөтпөй алган болсоңор, биз башка ушул комитетке башка талапкер чыгарбайбыз, башка бир дагы комитет албайбыз. Мына азыр 8
фракциядан бир гана бүтүн Кыргызстан фракциясы комитети жок экен, мына биз дагы эч кандай комитетте талапкер көрсөтпөйбүз. Рахмат. Рахмат, 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Эми жана Элмирза Ракиевич айтып кетпеди. Комитет бул коллегиалдуу орган. Ал жерде каршы добуш береби, за добуш береби, бул жерде кемпирабат эле эмес, башка жумуштар боюнча дагы комитеттин алып барган төрагасы же орун басары функциональный обязанности кол коюп, ошону бекитип бериш. Андыктан бул жерде мен Чыңгыз Азаматовичтин өзүнүн жеке жанакысына эмес, мен жалпы жумуш боюнча айткым келет. Бул киши аябай бир опыттуу дипломат, жана башка МИДтерде, посольстволордо иштеген. Бирок мына юридический жагын караганда могу регламентке таянып иш кылышыбыз керек да. Ушуну айтып коеюн дегем. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча Чыңгыз Азаматовичке дагы микрофон. 5-чи микрофон. Андан кийин добуш берип өтөбүз. Добуш ачык түрүндө болот. Көпчүлүктүн сунушу менен ачык түрүндө кылганда добушка коебуз. 5-чи микрофон. Рахмат чоң, урматтуу төрага. Регламент негизинде баардыгын алып барууга чакырам сизди. Комитеттердин төрагаларын кандай дайындалат, ушундай эле алып коюп атат. Азыр туура сөз болду. Бул бир. Экинчиси, регламент негизинде баарын алып бардым. Сабатсыздыгы болду. Кагаздар туура эмес бизге беришти, мен кече билдирип койдум. Бул менден көз каранды эмес. Буну мен да делеттим. Депутаттар баардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү. Кагаздар жок. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. 3 депутатыбыз ушул кагаздарды карап. Мен азыр көп нерселерди жаралбайм. Буну анан кийин депутаттарга ар бирөөгө мен маалымат берем. Бирок тарыхый кагаздарга биз карасак, ушул чаша, ушул суу сактагыч бул Кыргызстандыкы. Бир да кагаз жок. Биз өткөрүп бергенбиз деп. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып атам. Регламент негизинде алып бардым. Калганы депутаттардын чечими менен болду. Жоопкерчилик баарыбызда. Эгер маселе ушунда чыкса, анда макулдугу берген, каршылыкты көрсөткөн депутаттар ушул чечимге кол койсун. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Аталган маселеге добуш берүү, ачык добуш берүү түрүндө болсун деген сунуш болуп атат. Негизинен ушул сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Добуштун жыйынтыгында токтом болот ошонун негизинде. Регламент боюнча кетет атат баары. Макул 34, каршы 2, бары 36, катталды 78. Бул катышып отургандардан ачык добуш сунушу өткөн жок. Эми жабык добушту коебуз. Урматтуу депутаттар, эми азыр жабык электрондук добуш берүү боюнча сунушту добушка коем. Жабык электрондук сунуш 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, урматтуу коллегалар, мыйзам менен иштегенди үйрөнөлү шайланайындар. Мыйзам менен. Эгерде ушул протокол, ушул келишимге сөзсүз алып өтүшүбүз керек болсо, бул дагы бүдөмүк ойдо калат. Кошуна мамлекеттер дагы көрөт. Бүдөмүк. Бул чийки май жуткандай болот. Ишенип коюңуздар мага. Баягы казино мыйзамын өткөргөндөй болот. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, токтомдун долбоорун сунушталат чакыртып алуу боюнча. Ошол токтомдун долбооруна добуш беребиз биз. Кайда ошол токтом долбоор? Ким даярдайт аны?
Баягы демилге көтөрүп чыккан 5 фракция токтомдун долбоорун даярдаш керек эле да. Тийиштүү 4 фракция экен, мына 5-инчиси жок экен. Баштарт. Анан ошону тийиштүү комитеттин экспертизадан өткөрүп, анан депутаттарга таратыш керек да. Мына Марлен мырза. Регламент ошондойбу? 28-нчи беренеси. Айтпайсыңарбы чыгып, ойлонайын. Болбойт да анан кеттик деп эле уруп кете берген менен. Рахмат, экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен айттым туура деген боло береби? Мына чакырып атасыңар, регламентти карап иштебейлиби? Мыйзам чегинде иштебейлиби деп. Регламентте комитеттин төрагасынын милдеттерин карасаңар эмне деп турат? Документтерге кол коет деп атат. Чыңгыз Азаматович, мен да катышкам ошол күнү. Биринчи парламенттик угуу деп келгенбиз. Бир кезде комитеттин отуруму дедиңиз. Анда комитеттин отуруму документтер жок болсо, эмне үчүн аны күн тартибине алдыңыз? Албай койбойт белеңиз. Комитетти жаап салып кетип калбайт белеңиз. Бул кемпир абат үчүн эмес, бул комитеттин ичиндеги болгон бузуулар үчүн сизге добуш берип атабыз биз. Болуптур. Комитеттин чечимин кабыл алгандан кийин аягында сиз кол койгонго мажбурсуз. Сиз туура каршы добуш берсиңиз да мүмкүн, макул дешиңиз да мүмкүн, но комитеттин чечимин башка депутаттарды сыйлаңыз да сиз. Мен сизди урматтайм, сыйлайм, тааныйм. Жок, бул жолу сиз ката кетирдиңиз. Бул саясий ката. Мойнуңузга алыңыз. Өз арызыңыз менен кетсеңиз болмок, ушунча депутаттын баарын чатак кылбай. Биринчи, эгер документтер жок болсо, эмне үчүн күн тартибине алдыңыз? Айбет билеңиз, комитет ошол жерден жаап туруп эле чыгып кетиш керек болчу. Экинчи, комитет чечим кабыл алгандан кийин коллегаларыңыз көпчүлүк менен эмне кол койбой атасыз? Бул жогорку кеңештин ишине саботаж деп айтамын сизге. Туура эмес кылып атасыз. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, танапис сурап атабыз. Танапис берип койсоңуз, 1 сааттык. Учуру келип калды. Урматтуу депутаттар, танапистин жарыялардан мурун айтайын, тиешелүү токтом долбоорун танапис учурунда даярдап таратып бериңиздер. 5-нчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Дагы бир жолу айтып атам. 10 октябрында бекитилген күн тартибинде бир эле маселе бар эле. Бул кыргыз-өзбек чыгарасынын айрым участокторунда өкмөттүн маалымат угуу жана талкуулоо. Бул жыйын мен ушул жерде алып бардым. Туура. Бул биринчи пункт боюнча биз чечимди кабыл алдык. Эске алынсын. Бул чечимге мен кол коюуга даярмын. 3-чү пункт мен кесиптештериме айттым. Туура эмес кылып атасыздар. Кагаздар жок. Бирок депутаттардын укугу бар. Алар күн тартибине киргизүүгө сурашты, добушка коюлду. 3-чү пункт боюнча мен каршымын. 1-чи пункт боюнча мен эске алынсын маалымат деп мен макулмун, кол коем. Пожалуйста. Эч кандай биякта нарушение жок. Ката менден кеткен жок. Рахмат, 6-нчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен азыр Балбак заңдык иштин сөзүнө бир аз кошумчалап коеюн. Бул саботаж эмес. Калган чечимдерди добуш бергенден кийин чечимге кол койбой коюунун өзү, Чыңгыз Азаматович, это преступление. Бул кылмыш. Биз каалаган убакта кол коюп, каалаган убакта кол койбой кое албайбыз. Андай эмес. Биз добушубузду бергенден кийин добушубузду арткы алып коюшубуз мүмкүн. Же сунушубузду берип, сунушубузду арткы алып коюшубуз мүмкүн. Бул комитет. Ал жердеги мүчөлөрдүн добушун сыйлаш керек. Кимиси каршы берди? Өзүңдүн позицияңды көргөздөң сен. Буга чейин да мына соц тармакта чыгып атпайбы? Дастан Далабаев айтып атат.
Мен комитетте алып барганымда мен өзümдүн каршы добушумду айтып чечимге кол коюп бердим деп атат. Бул колго милдеттүү, бунун его функциональный обязывает его подписывать. Но эми дипломат экенин сыйлайбыз, билебиз, бирок надо же еще быть юристом, по-моему. Мен муну айтып коюшка милдеттүүмүн, как юрист катары. Рахмат. Рахмат, 4-нчү микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул жыйында чындыгында Чыңгыз мырза алып барып атканда биз да катышканбыз бардыгыбызча. Бирок ошондо Адахан Кинсанбаевич дагы бул маселе туура эмес болуп атат, эч кандай документ жок деп сунушту берген. Азыр эми бардык тараптан чындыгында айтканда калыстык үчүн бардык жактан катачылык бар да. Чыңгыз мырза жактан дагы. Андан кийин комитетте угуу маселеси коюлду, ошол жерде бир топ ызычы болгон. Мен да ушул жерде катышкам. Ошондуктан ким кандай преступление кылып атат, бул эми бардыгы алдыда баары көрсөтөт. Бул убактылуу. Бири-бирибизге мындай кескин ушундай преступление дегенден дагы алыс бололу, урматтуу депутаттар. Танаписке чейинки каралып аткан маселени улантабыз. Чыңгыз Айдарбеков эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын кызмат ордунан чакыртып алуу жөнүндө маселе каралып атат. Бул жерде дагы сунуштар түшүп атат. Маселени ачык кароо боюнча, бул ачык каралып атат. Ошол эле учурда добуш берүүнүн дагы ачык электрондук түрүндө жүргүзүү боюнча дагы сунуш берилип атат. Кайрадан бул добуш берүү боюнча сунушту мен койгом, бирок дагы берилип атат. Бул маселени баарын ачык кылалы. Журналисттер да катышсын, ачык добуш берели, эл өзү жыйынтык чыгарат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул сунуш кайрадан коюлуп атат, кайрадан көтөрүлүп атат. Андыктан бул маселеге ачык добуш берүү, ачык электрондук добуш берүү боюнча сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 56, каршы 1, бары 57, сунуш өттү. Урматтуу депутаттар, Чыңгыз Айдарбековду эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын кызмат ордунан чакыртып алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому сиздерде таратылып берилди, мониторлордо илинип турат. Мен ушул токтомдун долбоорун добушка коем. Урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтам. Аталган маселе боюнча токтомдун долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, макул 43, каршы 16, бары 59, токтом долбоору өттү, чакыртылып алынды. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, мына ушундай чечим кабыл алынгандан кийин эч нерсеге таң калбашыбыз керек. Жок дегенде ушундай бир комитеттин ар бир чечим кабыл алып атканда комитеттин жүйөлүү бир аргументтерин угуп атабыз, азыр уккан жокпуз.
мейли эми комитеттен кетүү, комитетте туруу деген бул чоң байлык эмес, бул чоң бакыт эмес. Бирок мына ушундай болуп, кечээ колдоп, бүгүн алып, эртең башкасын коюп, бүрсү күнү анын башкасын алып, биздин канча жүзүбүздүн бар экендигин көрсөтөт бул. Мейли, тарых кийин өзүнүн баасын берет ар бирибизге.